Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Өзбекстандағы туғандар, şu Namangan обласындағы сіздерге ушул сарайды көрүп калып, тартып чыгарып коеюн дедим. Өтө сонун кылып багат экен. Бирден лайкты басыңыздар, комментарий коюп пикир калдырып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Буюрса ушу биздин Пайкез YouTube каналга катталыңыздар. Буюрса биз сиздердин жардамыңыздар менен көптөгөн ийгиликтерге жетебиз. Бул жерде только силос берип багат экен. Мынау силосты даярдап коюптур, ачытып, буюрса ушинтип чабып берер экен. Бул канча? 1 жылдыкпы булар? Дүмбүрлүй. Жок, булар былтыркылар дем, Дүмбүрлүй. Дүмбүрлүй. Берки пресс, чөп, саман берилбейт, Только ушулар. Анан кебек. Кепай. Ичкерге кирип көрөбүз. Мына сарайдын күмбөт жака айнек кылып салыптыр. Асты бетон экен, 1 метрдей. Бисмилла. Ой, машалла. Бу жерде өгүз, кунаачын аралашпы? Мынау канча болду байланганда? Канча убакыт болду ушуга? Эч канча болмады. 1-2 ай болду. Бул график кандай жейт? Эртең менен не жейт мында? Эртең менен турганда эле. Эртең саат 7:30-8 дейди. Не жейт ушунда? Биринчи сырада кебек жейби? Кепай менен аралаштырып берилет. Кебек менен ушу силос аралаштырып берип койсор ба? Анан абеттечи? Абетте бирлер дейди. Суу ичет? Суу узу бу. Жок, суу ичпей ошондо вообще эле. Суу ичмейт. 2-3 күндө бир ичет суу. 2-3 күндө. Мына бул өзү кете береби сууга? Бул мынау силос мисалы мына малга суук келип, ичип өтүп аягында болбойбу? Бул дүмбүлү бар үчүн, майкелери бар. Кебек берилет анан, Ошондо бул канча айда жетил болот бул ошо силос менен бакканда? 5 ай. 5 айда эле ба? Өгүздөр, нопаздар. Машалла, тизип коюптур. Көрүңүздөрчү. Мыналар саан уй ба? Ушул жакында эле байланганмы дейм, арык го? Бу yangi. Туугандар, только силос берип багат экен. Саар кеч кебек берет экен, болду. 2-3 күндө бир жолу сугарат экен. Бул канча узундугу сарайдын? 25 метр болот. 25 метрдей бар, Мындай жыт жок го, жыттанбайт го, Анча-мынча атканага кирсең, жыттанып кетет. Көзүң ачышып кетет. Димакотлар бар деп. Мыналар, Онака. Тепалар. Только силос менен бакканды мен эми көрүп атам. 2-3 күндө бир сугарылат дейт. Мына ал таяр экен абетке, Асты кирпич экен, мына полу. Полу кирпич, туугандар. Мына кирпичти дагы ойма чийме кылып, өтө жакшы кылыптыр. Жаздын күндө мына эмелер жанат, вентиляторлор. Мына жыт жок да вообще. Анча-мынча атканага кирсең, жыттанып кетет го. Только силос менен багылат экен да булар, силос. Ушул жерде эле союлуп алып кетилеби? Касапчылар келет. Өтө жакшы. Канча ай болду ушуну мында баштаганыңыздарга ушул ишти? 2 ай болду. Былтыр, Жакшы экен да, 1 жылда бунун пайда зыяны кандай болот экен, бир айтып бербейсиз ака? Пайда зыян, мисалы, ушуну канча калдыңыз, канчага сатышыңыз мүмкүн мында өзүңүздүн мындай. Билесиз, 1 жылдан бери багып, сомго айта берем, сумга, мисалы канча калдыңыз ушуну акчасын? 7 миллионго калган. 7 миллион калгансыздар, жеткенде канчага сатасыздар деп ойлойсуздар, өзүңүздөр мындай билип калдыңыздар да. Канча ай багасы? Кетади 12-13 кетади. 12-13 миллионго кетет. Ошонун мисалы 3 ай багасы бул булар кунажында тез эле жетилет да. Тез жетилет. 3 ай баксаңыз, канча расход болушу мүмкүн ошол 3 айда? Шу силос кепагиди. 1 миллионча жейби өзү, 1 миллион? Ашынака. 1 миллион жесе, мисалы ушун 7 миллион калсаңыз, 13кө сатсаңыз 13 миллионго. Ошондо 4 миллиондай пайда калабы? 4 миллион. Эми ону өзүңүздөр чыгарасыздар. 4 миллион биздин акчага канча болот? Аз чыгарайынчы.
Tak 4 milyonu. 3 ayın içinde ha? 3 ayın içinde tak 4 milyon sumu. Tak köp bolup ketкен азыр тугандар. Buyursa biz 30 ming болот экен да. Биздин сомго 30 миңдей пайда калат экен. Сом 30га жетпей 25-30 миң. Өтө жакшы экен да онда. Бул силостонда расход жок экен да. Kepek, rasxod kepek. Bu o'zimiz ekamiz bu silos. Makanda egib turib эле. Pishayın degende. Kombayda silos qilinadi. Ha, kombayda bosib qo'yiladi. Ha, ошол тика ойдолу сразу орлап, а? Мака таяр. Ана. Башка чөп берилбейт. Кандай сон, а? Ушул вариантта мага жакты. Россияга барбайлы. Ушундай иштесе болобу? Болот, а? Эч мындай налыбай, шүгүр деп эле, а? Эми колдон келишинче жаңы баштагандарга эми мисалы мына окшогондордон экини алып, бирди алып, акырын секин көтөрүлөсүн да. Сабыр кылып, а? Канча менен баштадыңыз эле сиз башында? Бизде 4 4 да, азыр 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Машалла. Уже 10 та кылып коюптур. Айландырып, 1 жылда айландырып. Ал жерде өгүздөр ам барбы жокпу өгүздөр? Жок. Только ургачылар, а? Ургачы тез жетилет да. Комментарийге жазыңыздар. Сидос менен баккандар бизде дагы барбы жокпу? Кыргызстанда только сидос берип. Мына грант экен, а? Буну манча-мынча бир шорат экен туугандар. Өтө жакшы го. Биз мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Биз азыр мына рекламага келип калдык. Ушул сарайды көрүп калып, тартып коеюн деп тартып койдум. Өтө жакшы. Рахмат, ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуң, Алла разы болсун. Ушинтип сарайыңыз малга толо берсин. Биздин көрөрмандарга дагы бардыгына ушундай сарайларды салып, ичин толтура мал өгүзгө багышына бардыгына насип кылсын. Ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Наманган областындабыз. Уже погода бул жакта уже жаз келип баштаптыр, уже талаа иштери башталып калыптыр бул жакта.